Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү чыгарылыш мына ушул сиздер көрүп турган тоонун чокусунда жайгашкан Савр үңкүрү тууралуу болмокчу. Колдон келишинче тарых барактарына таянып, баяндап берүүгө аракет кылам. Бүгүн 22 февраль 2022 жыл Мекке шаары. Аба ырайы 30 градустан өйдүлүп турат. Пайгамбарыбыз менен Азрети Абу Бакыр мына ушул үңкүргө жашынышканын тарых сабактарынан билебиз. Көчүүчү сахабалардын баары кетип бүткөн эле. Алардын баарынын жетип жайгашканы маалым болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да кетүүгө даярдана баштады. Кетүүчүлөр Абу Бакыр экөө эле калган болчу. Курайш капырлар болсо ага каршы кандай иш кылуу керек экендигин талкуулап, атайын чогулуш өткөрүштү. Аны Меккеден кууп чыгуу керек дешти кээ бирлери. Анда ал динин башка жактарга да таратып жиберет деп бул ойго каршы болду Абу Жахил. Анда эч жака чыга албас кылып байлап салуу керек дешти кээ бирөөлөрү. Аны хашимиттер келип чыгарып кетишет деп каршы болду ага Абу Жахил. Анда эмне кылуу керек? Аны өлтүрүп гана кутулуу керек. Ушул ой Курайштардын баарына жакты. Бирок кантип? Ушул маселеге келгенде баары ойлонуп калышты. Акыры ага да жооп табышты. Ар бир уруудан бирден жаш жигит чыксын деди Абу Жахил. Анан ошолор Мухаммадты өлтүрсүн. Анткени анын туугандары уруулардын баарына каршы чыгып кун төлөтө албайт. Бардыгы бир ооздон талкуулашып, арам ойлорун түн ичинде ишке ашыра турган болуп таркап кетишти. Ошентип пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Мадина тарапка эмес, тескери жактагы тоону көздөй бет алды. Бул тоого алып чыгуучу бир гана жол бар эле. Тоонун бооруна жаңы гана көтөрүлө баштаганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артына калчайып бир карады. Алыстан карарып Меккенин карааны көрүнүп турду. Туулган жер, балалык күндөрү өткөн жер, турмуштун ачуусун да, таттуусун да таткан жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көзүнөн сызылып чыккан жаш сакалынан ылдый агып кетти. Мен сени жакшы көрөрүмдү Аллах билет. Эгер мени кууп чыгышпаганда, мен сенден кетпейт элем, о менин кереметтүү Меккем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам титиреген үнү менен акыры коштошуу сөзүн айтты да өйдө көздөй кадам шилтеди. Тоонун башында Савр үңкүрү бар эле. Меккеден Саврга чейин 1,5 сааттык жол. Ошентип пайгамбарыбыз менен Азрети Абу Бакыр Савр үңкүрүндө 3 түн 3 күн түнөп жашынып калганда, бул экөөсүнө Азрети Абу Бакырдын кызы Асма тамак аш ташып турган. Тамак ашты дагы өтө жашыруун түрдө ташыгандыктан Азрети Абу Бакырдын кызы Асма тамак ашты ичине байлап туруп, эки кур менен бекем бууп байлап, үстүнө кенен көйнөктү кийип алган. Себеби бул тамак аш кимге жана кайсыл жака ташып барылгандыгы билинбеш керек болчу. Албетте бул иш өтө жашыруун болчу жана өтө кооптуу болчу. Мына ошол себептен пайгамбарыбыз Азрети Абу Бакырдын кызын Асманы эки курдун ээси деген сыймыктуу лакап менен ат койгон экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул убакта 50 жашта, Абу Бакыр болсо 51 жашта эле. Бирок жаштарынын улуулап калганы да, тоонун бийиктиги да аларга тоскоол боло алган жок. Жүрөктөгү бекем ишеним, денеге күч берип, талыкпай шилтеген кадамдар аларды Савр үңкүрүнө жеткирди. Пайгамбарыбыз менен Азрети Абу Бакыр мына ушул Савр үңкүрүндө бир канча күн түндөп жашынып турган кезде Азрети Абу Бакырдын койчусу Амр ибн Фухайр деген адам мына ушул жерлерге койлорун жайып, Савр үңкүрүнө чейин эчкилерин, койлорун айдап келер эле. Ал эми пайгамбарыбыз менен Азрети Абу Бакыр мына ушул койлордон саап, курсактарын тойгузушат эле. Жана ошондой эле качан Абу Бакыр менен пайгамбарыбыз Меккеден качып чыккан кезде дагы мына ушул Абу Бакырдын Азрети Абу Бакырдын койчусу Амр ибн Фухайр өзүнүн койлору менен бул экөөсүнүн изин жерден жашырууга аракет кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден качып мына ушул Савр үңкүрүнө чыгып бара жаткан кезде өтө этияттык чарасын көргөн. Тагыраагы
бутунун учу менен баскан, из калтырбаш үчүн. Анан эң эле кызык жери, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, тетиги саат, бул Кааба, Меккенин борбору десек болот. Ал эми Саур үңкүрү болсо, Меккенин түштүк тарабында болуп калат. Медина Меккенин түндүк тарабында болуп калат. Эми бул жакта пайгамбарыбыздын дагы өтө амал көйлүгү жана акылмандуулугу бар. Акылга салганда Меккеден качып чыккан адам түз эле Медина жакка барса, түндүк тарап көздөй качыш керек эле. Ал эми пайгамбарыбыз түштүк тарапка келип, мына ушул Саур үңкүрүндө жашынып туруп, изин жашырып туруп, из жашырып, анан ары сапарын улаш керек эле. Меккенин аба ырайы өтө ысык. Азыркы тапта 30 градустан дагы өтүп турат, бирок күн аябай ысык болгон себептен байкап жатсаңыздар керек, аябай кызарып, тердеп, мына ушундай кыйынчылык менен чыгып баратабыз. Канткен күндө дагы азыркы тапта Саур үңкүрүнө чыкканга чейин жолду абдан жакшынакай кылып тегиздеп, таштары менен тепкич кылып жасап коюшкан. Эми элестетип көрүңүздөр, пайгамбарыбыз менен Азырети Абу Бакыр чыккан кезде эч кандай шарт болгон эмес. Тоо ташты топуракты аралап чыгып, алейкум ассалам, чыгып, мына ушул Саур үңкүрүндө жашынышкан. Ал эми Азырети Абу Бакырдын кызы Асма дагы бул экөөсүнө тамак аш ташып, мына ушул дөңсөөгө, тоого улам чыгып турган. Мына достор, ушинтип Аллах Тааланын жардамы менен Саур үңкүрүнө дагы жетип келдик. Саур үңкүрү, мына көрүп тургандай, мына бул Саур үңкүрү. Илгери сүрөттөрдөн, видеолордон көргөнсүздөр, бул жакта ар кандай өңдө жазуулар бар болчу. Азыр байкашымча бул нерселерди кырып жок кылышкан. Ошондой болсо дагы жазуулар жазылып жатат. Ал эми пайгамбарыбыз менен Азырети Абу Бакыр жашынган үңкүр, Саур үңкүрү мына ушул болот. Экөөсү киргенден кийин өзүңүздөр билесиздер, бир болсо мына ушул жерде көгүчкөн уялаган болгон, же балким бул жакта дагы кандайдыр бир таш болгон болушу мүмкүн, же бул жакта болушу мүмкүн. Ар ким ар кандай вариантты айтат. Ал эми үңкүрдүн оозуна жөргөмүш желе тартып тоскон болот. Мына достор, бул үңкүрдүн ичи мына ушул болот. Үңкүрдүн ичи мына ушул. Пайгамбарыбыздан дагы Азырети Абу Бакыр үңкүрдүн ичине кирип, түн ичинде жылан, чаян, кандайдыр бир адамга залал жеткире турган нерселер болуп калбасын деп, Азырети Абу Бакыр колу менен бүт үңкүрдү тазалап, байкасаңыздар, бул жактарга кийин гана цементтелип бүтүлгөн. Пайгамбарыбыздын доорунда бул үңкүрдүн ичинде ар кандай тешиктер болгон. Мына ошол тешиктерде жылан, чаян, ар нерселер жашаган болгон. Ал эми Азырети Абу Бакыр үңкүргө келгенден кийин өзүнүн кийимин жыртып туруп, мына ошол тешиктерге бүтөп баштаган. Бүтөп, анан кийими жетпей калган кезде гана мына ошол тешиктерге мына ушундай колун бекитип, чүпүрөк жетпей калганда тешиктерге жылан аяк болгон, Аллаху алам, бутун учу менен бекитип, жаап туруп, анан пайгамбарыбызды кел деп айткан. Пайгамбарыбыз өтө чарчап келгенден кийин Азырети Абу Бакырдын тизесине башын коюп уктап калат. Уктап калгандан кийин Азырети Абу Бакырдын буту мына ушул тешиктерди жаап турган болот. Кандайдыр бир нерсе тыз этип, абдан катуу чагат. Балким жылан болушу мүмкүн, балким чаян болушу мүмкүн, Аллаху алам. Андан кийин Абу Бакыр ушунчалык катуу ачыккандыкка чыдап, пайгамбарыбыздан уйкусун бузбайын деп чыдап турган кезде Азырети Абу Бакырдын көзүнөн жаш тамып туруп, пайгамбарыбыздын берекелүү жүзүндө тамганда пайгамбарыбыз ойгонуп кетет. Ойгонуп кеткенден кийин Азырети Абу Бакырдын бутун кандайдыр бир жандык чаккандыгын билгенден кийин пайгамбарыбыз куттуу шилекейин алып туруп, Азырети Абу Бакырдын бутуна сүтүп койгондон кийин оору ошону менен айыгып калат. Бул үңкүрдүн ичи, оозу мына ушунчалык бул жактагы тегиздик кийин гана пайда болгон, бир аз ылдыйраак болгон. Илгери пайгамбарыбыздын доорунда Азырети Абу Бакыр менен пайгамбарыбыз жашынган кезде
бутпарастар, искубарлар келген кезде алардын буттары көрүнүп турган. Буттардын астына чейин бир гана ийилип караганда Азырет Абубакыр менен пайгамбарыбызды көрүп алган болот эле. Бирок бул жакка Алланын каалоосу менен, Алланын өкүмү менен көгүчкөн уялап, үңкүрдүн оозун жөргөмүш жебе салып, мына ушул Азырети Абубакыр менен пайгамбарыбыздан мушриктерден сакталып калуусуна себепчи болгон. Мына бул Саур үңкүрүнүн ичи, бул үңкүрдүн ичинде атайын кандайдыр бир намаз окулбайт, таштарды сылап, өп, чүпүрөктөрдү байлап, мына ушул сыяктуу кандайдыр бир диний жөрөлмөлөр аткарылбайт. Бул тоонун чыга беришинде дагы ошол жерде атайын эскертмелер жазылган. Бул тоодо исламда, шариятта жок нерселер аткарылбайт. Атайын бир намаз окулуп, же кандайдыр бир таштарга сыйынып, табынып, өп, жыттап, мына ушул сыяктуу нерселер аткарылбайт. Болгону бул жерде ислам тарыхында өтө маанилүү, белгилүү окуя болуп өткөндүгү үчүн куттуу пайгамбарыбыз менен Азырет Абубакыр мына ушул Саур үңкүрүндө 3 күн 3 түн меккелик бутпарастардан жашынып сактангандыгы үчүн бул жер тарыхый мааниге ээ болгондугу үчүн, өз көзүбүз менен көрүү үчүн, тарых менен таанышуу үчүн келип көрсө боло берет. Ал эми атайын бир кандайдыр бир диний жөрөлгөлөр бул жерде аткарылбайт. Бул мышык ошол Саур үңкүрүндө байырлаган, ошол жерде жашаган мышык экен.